Холестеринди азайтуучу эч ким айтпаган топ 5 суусундук. Сөз сактап алыңыз. 25 жаштан кийин ал организмде көбөйүп баштайт. Жада калса арык адамдарда дагы жүрөктү, боорду, мээни майын басканда жүрөк оорулары, кан тамырлар тарылып, жүрөккө кан жетпей калат. Инфаркт коркунучу жогорулайт. Мээге баруучу кан тамырлар жабылып жана жарылып дагы кетиши мүмкүн. Ал инсультка алып келет. Кан басымдын жогорулашы, кан тамырлар катууланып, кан басым көтөрүлөт. Жеңил жол менен холестеринди төмөндөтүүчү суусундуктар. Биринчиси бул жашыл чай. Жашыл чайдын курамында катехиндер жана башка антиоксиданттык кошулмалар бар. Алар жаман холестериндин деңгээлин төмөндөтүүгө жардам берет. Экинчи соя сүтү. Өсүмдүктөн алынган соя сүтү холестериндин деңгээлин азайтууга же көзөмөлдөөгө жардам берет. Үчүнчү сүт кошулган сулуу суусундугу. Сулуунун курамында бета-глюкан бар. Ал холестеринди нормалдуу деңгээлин сактоого көмөктөшөт. Төртүнчү томат ширеси. Томат ликопенге бай. Бул зат липидтердин деңгээлин жакшыртып, жаман холестеринди азайтууга жардам берет. Бешинчи мөмө жемиш смузиси. Көптөгөн мөмөлөр антиоксиданттарга жана була заттарга бай болуп, холестериндин деңгээлин төмөндөтүүгө жардам берет. Кан басымы жогору жакыныңызга бул видеону жиберип коюңуз жана ден соолук боюнча пайдалуу маалыматка кызыксаңыз, менин баракчама каттала кетиңиз.